Эгерде атууга өкүм десе, ошону дагы күтөм мен. Ошол. Себеби менин тоодой балам өлүп калды. Тоодой балам өлүп калды. Бүгүн 18 январ жактоочу Токтогул Кенжебаевдин өлүмү боюнча Ош облустук сотунун өкүмү чыгып, ага эки тараптын жакындары нааразы болушууда. Маркумдун апасы Чынар Таштанбекова 42 жаштагы уулу 2020 мыкаачылык менен токмоктолуп, анын сөөгү Увам каналынан табылганын айтат. Ал сот айыпталуучуну бир өмүргө эркинен ажыратуусун талап кылып, президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Машинасы менен Рахматали Осмонов машинасы менен 2088 деген үлгүлүү машинасы менен бита таягы менен тозуп баламды талкалап, анан кийин суга салган. Ушо барабар жакшы тыянак чыкпай, мына быйыл 3 жыл болду. Бул 13 жыл дегенге мен нааразы болуп калдым. Менин тоодой болгон балам, адвокаттардын заведующий эле тоодой болгон баламды жоготуп, өзүм да мына оорукчан болуп калдым. Атасы аркасынан кетти. Ал жерден камерага түшкөн, бул жардам чакырган мен укам. Анан жанагы Рахматали деген айтып атат, мен жардам сурадым. Ал кайра уруп атып, анан кайра жардам сурайбы? Ал мен укам жардам сурап атат бичара. Анан ошондон кийин булар кууп барган аркасынан. Ошол эле жерден уруп таштап койсо мейли эле. Эми буту колу сынып эметсе биз ага дагы эме кылат элек да эми. Атайлaganda бул атайлап өлтүрүлгөн. Себеби денесинин бардыгы оор жаракат алган укам. Бет дегенден мурун эч нерсе калган эмес. Мына ал жактары бул денесинен бүт барынан неме алган да. Анан кечеге да айтып атат булар. Суга түшкөн менен жарат алгандын эмеси кимде эле болсо билет да. Жана бит о таяктын жеген жерлери былчылдап кеткен, капкара болуп былчылдап. Бул кылмышка айыпталып жаткан Рахматилла Осмоновго 2 берене менен ээн баштык жана кокустан адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми Ош облустук соту бүгүнкү отурумунда Ош шаардык сотунун 13 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн күчүндө калтырып, жабырлануучу тарапка 100 000 сом моралдык зыян өндүрүлдү. Жабырлануучулар Таштанбекова Чынар, Кенжебаева Азамат, Төрөбаевич, Таштемирова Назира Жолдошовна материалдык зыянды өндүрүү жөнүндөгү жарандык тартипте доо тартибинде кайрылуу кылуу түшүндүрүлсүн. Ош шаардык сотунун 2020 жылдын 22 январындагы өкүмүнүн негизинде айыпталуучу Осмонов Рахматилла 2 берене боюнча тактап айтканда 138 жана 262 беренелер боюнча күнөөлүү деп табылып, 13 жылга эркиндигинен ажыратылган. Бүгүн Ош облустук сотунда 18 январда ошол өкүм өзгөртүүсүз калтырылды. 13 жыл 100 000 сом жабырлануучулардын пайдасына моралдык зыян өндүрүлдү. Айыпталуучунун жакындары судьялардын Осмоновдун үстүнөн чыгарган өкүмүнө макул эмес, эч кандай далили жок оор берене менен жазага тартылып жатканын билдиришип, ошол күнкү окуянын төмөндөгүчө версиясын баяндашты. Урматтуу Садыр Жапаровго, сөттөрдүн төрагасына кайрылат элем. Адилетсиз сот болду, мына Ош областында болгон сотко нааразыбыз. Мен мага ошогон мунун акасы өлгөн баланын акасы сот экен, ошо бардык нерселерге киришип жатат өзү. Мен нааразымын ушуга. Мен балам бул ишке эч кандай далил жок, оор статьяны койду. Далил жок, мен балам өлтүргөн видеолордо турат, эч баламын өлтүрүп аткан жери жок, эч кандай. Ошо кокусунан түнкүсүнөн 3:30 үйүнө ууру кирип, ууруну кууп чыгып, бул кишиге жолугуп калган да. Өзү ууру бөлөк болгон, бул киши бөлөк болгон. Бул киши ошол жерде адвокат эменин прокурордун үйүнөн экөө арак ичип, таң атканда 3:30 ошонукунан чыккан киши болгон. Бул жерде үйгө кирген ууру менен бунун кийими совпадение болуп калган да. Ак кепкачан, ак көйнөкчөн болгон экөө теңчи. Буну адаштырып, буну кармап алган. Кайсыл жактан келип атасың деп эле неме кылганда масабалды болот наркы киши. Биринчи уруу берет менин агамы. Анан урушуп кетет, эки урушуп атканда эки бала маркеттен жүгүрүп көрүп калат, урушуп атканын көрүп. Алар келгенде адвокат коркуп качып берет. Мен агам шериктер окшойт депчи, артынан куулап барып эле жетпей калат булар. Ошо заматта суга секирип берет. Көпүрөн жаным булардан качам деп өзү секирген. Экспертизада чыккан өлгөнүн себеби суда суу жутуп тумчугуп өлгөн деп чыккан. Onu өлтүрүп ыргытып берди же суга өлүк чыкты түшкөн деп чыккан эмес. Суда суу жутуп өлгөн деп чыккан. Ошентип маркум Кенжебаев жана айыпталуучулардын талашы 3 жылдан бери уланып келүүдө. Эки тарап эки башка чындыгын айтып, соттун чечимине канаттанбай турушат. Мындайда алардын жогорку сотко кассациялык даттануу укугу бар. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.